Төрага Жогорку Кеңештин ишмердүүлүгүн жана ошондой эле ошонун өз аракетин президент менен тыгыз алып барганга аракет кылат. Ушул алкагында кечээки жакынкы күндөрү мен урматтуу президенти Садыр Нуркожоевич менен жолуктум. Ага ушул биздин парламенттин, күчтүү парламенттин 5 жылдык стратегиясы боюнча маалымат берип, ал боюнча тийиштүү тапшырмаларды бергенимди айтып, анын алкагында төрага катары ушул 5 жыл кандай жумуштарды аткарам деп буйруса, ошолордон бери маалымат берип, ал эле эмес ушул парламентибизде кандай реформалар жүрөт экенин дагы бир чара маалымдап кеттим. Өзгөчө ушул санариптештирүү, цифровизация боюнча жакшы бир маселелерди көрсөтүп, анан ал жерде президентибиз ошол жерде 4 жылда администрация президентада, ошол эле кабинет министрлигинде кандай чоң реформалар жүргөнүн маалымдап көрсөттү. Ал жерде кичине белгилей кете турган нерсе, билесиздер, ушул цифровизациянын алкагында бир топ чечимдердин ыкчам 10 эсе, керек болсо 20 эсе тез кабыл алгандыгын өзүм көрдүм да. Ал эле эмес, ошол жумуштун эффектүүлүгүнүн дагы бул бийиктигине, эффектүүлүгүн чоңойтконуна дагы мындай өз көзүм менен көрүп келдим. Андан сырткары ошол адамдык ресурсту мындайча айтканда туура колдонуп, анын алкагында мына сөзсүз түрдө бул түздөн түз мамлекеттин өнүгүшүнө дагы өзүнүн өбөлгөсүн тийгизет. Ошол мамлекеттин өнүгүшүнө түрткү болот. Ошол сыяктуу нерселерди мына өзүбүз көрүп келдик. Ал эле эмес, убакыт, эң байлык бизде бул убакыт, анан убакыт менен биргеликте ошол жерде каржылоо, мындайча айтканда каржы маселесин дагы көптөгөн үнөмдөлгөн суммадагы чыгып атканын дагы көрүп келдим. Мына 2024 жылга эгерде карай турган болсок, статистика боюнча ушул цифровизациянын алкагында 1 миллиард 205 миллион сом үнөмдөлүптүр. Бул деген канчалык жүздөгөн ошол соц объектилер, канчалаган пособие, пенсияларды көтөргөнгө мүмкүнчүлүктөр түзүлөт деген ушундай чоң жакшы жагдайларды көрүп, ал эле эмес аны ушул бизге өзүбүзгө Жогорку Кеңешке дагы кандай өнүктүрөбүз деген маселелерди дагы козгоп келдик. Ал боюнча, урматтуу депутаттар, эми сиздерге кыска бир 2 мүнөттө айтып кетсем, кандай ушул бизде реформалар жүрө турганын, ошол санариптештин алкагында. Билесиздер, мына бизге ошол санариптештин алкагында азыр комитеттерде деле тонналап пачкалап азыр кагаздар менен сиздерге материалдар келет. Бул эми мейли, бул материал жагын эле айта турган болсок, ал эми ошол келген биздин мыйзамдардын алкагында сиздерге документтер берилеби жума күнү? Аларды суббота, воскресенье карай аласыздарбы, караган жоксуздарбы? Понедельник күнү кантип комитетке келесиздер, кантип комитетте иштейсиздер? Ошол сыяктуу нерселердин баардыгын азыр мына биз санариптештирип, мына ушундай бир 90 планшет, Кудай бурса, тапшырма берилди. 90 планшетке сиздерге жума күндөрү материалдар салынып турат. 4 папка болот, бир папкада жыйындар, мына общий жыйындар залына, экинчиси комитетке, үчүнчүсү группалардын жыйынына, төртүнчүсү ошол ар кандай маселелер деп ушундай нерселерди силерге жүктөп турабыз. Бул албетте эффектүүлүктү алып келет. Бул албетте бир топ ушул жакшылыктарды алып келет деп ишенем да. Анткени сиздер үйдө болобу, машинеде болобу, кайсы жерде болбосун, ошол жерде терең материалдарды изучать этип, терең мыйзамдарды изучать этип, бул жерге даяр болуп келгенге мүмкүнчүлүктөр түзөт.